Белгилүү актер жана режиссер Джеки Чан коронавирус жуктурду деген шек менен карантинге алынгандыгы туурасында маалымат жалган болуп чыкты. Кечээ күнү бир катар чет элдик басылмалар Голливуд жылдызы кечилердин биринде баргандан кийин вирусту жуктуруп алып карантинге алынганын жазып чыгышкан. Буга чейин Джеки Чан Кытай элине кайрылып, кимде ким ооруга каршы вакцина таба турган болсо, ага сыйак катары 1 миллион юань убадалаган. Түштүк Кореядагы коронавирус ночогун айлаган Тэгу калаасында жүздөгөн адам кадимки бет кап үчүн кезекте турган видеосу интернетке тарады. Вирусту жуктургандардын саны боюнча Түштүк Корея Кытайдан кийин эле 2-орунда турат. 22 февралда өлкө бийлиги 229 жаңы учур катталгандыгын билдирген. Ошону менен коронавируска кабылгандардын саны 433 кишиге жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары Ким Ган Нип вирустун жайылышы олуттуу маани бере турган чекке жетти деп билдирген. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнара Каримова өзүнө жана балдарына таандык жалпы суммасы 1,2 миллиард долларга барабар мүлктү мамлекеттин карамагына өткөнү менен материалдык зыянды жабуу катары эсептелбей калганын айтып, президентке кат жолдоду. Мурдагы президенттин кызы саламаттыгы өтө начарлап кеткенин жана олуттуу операцияларга муктаж экендигин кошумчалаган. Ошондой эле Швейцария банкындагы тоңдурулган 686 миллион долларга карата доом жок деп баш тартам жана эркинтикке чыгууга жардам бериңиз деп кайрылды. Нью-Делиде катарынан 3 күн мусулмандар жашаган райондордо кол салуу болуп 30 адам каза тапты. Шаршембиде Индия баш калаасында кагылышуу болгон жок, бирок кырдаал чыңалган абалда. Бул кагылышууларга башкаруучу Бхаратия Жаната партиясынын лидерлеринин бири Капила Мишранын кайрылуусу себеп болгондой. Ал тарапташтарынын алдында митингде сөз сүйлөп, жарандык боюнча мыйзамга каршы чыгып жаткандарга тоскоолдук жаратуу үчүн Делинин негизинен мусулмандар көп жашаган райондоруна чогулууга чакырган. Мишра эгерде полиция 3 күн ичинде мусулмандардын каршылык жүрүшүн токтотпосо, анда эл көчөгө чыгат деп кайрылуусунан кийин кагылышуулар орун алгандыгы айтылууда. Ал эми Грециянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө алгачкы жолу коронавирус илдети аныкталгандыгын айтып чыкты. Илдет Салоконик шаарынын 38 жаштагы жашоочусунан аныкталган. Белгилүү болгондой, ал жакында эле Италияда эс алууда болгон. Акыркы күндөрү ал жаран менен мамиледе болгон адамдар ыктыярдуу түрдө медициналык мекемеден кароодон өткөн. Ал учурда Италияда коронавирустан каза болгондордун саны 11 адамга жетти. 325 адамдан оорунун белгилери аныкталды. Ал эми Орусияда 3 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазууда. Алардын билдирүүсүндө бейтаптар Diamond Princess лайнеринен Казань шаарына алынып келингендер. 23 февралда лайнердеги 8 Россия жараны өлкөсүнө келген. Ушул тапта бул өлкөдө коронавируска чалдыккан болушу мүмкүн деген шек менен карантинге жаткандардын саны 8 миңден ашат.